Менин темам биздин айылдагы үй бүлө. Чоң атам уктаганды жакшы көрөт. Чоң энем эртең менен туруп, көнүгүүлөрүн жасап, чоң атамды кошо кыйнайт. Болбойт экен. Айли байкем күндө Кудай менен сүйлөшөт. Астагфирулла. Айжамал жегендин ырдаганын мага аябай жагат. Сен издедим. Менин атам боксер. Айылдан эч кимден коркпойт. Братка! Апамдан башкасынан. Мурат! Дагы ичкен баратасыңбы? Каберитпен! Апам атамды жакшы көрөт. Артынан калбай ээрчип жүрө берет. Токтотойн! Мелис байкем жаңы эле үйлөнгөн. Ал мага жакканы менен айылдагы жаш балдарга жакпайт. Ортасыңар кесибем. А вдруг ты там девочек сажаешь? Кыздарды отургузганга болбойт. Түшүнбөй калдым. Эле жеңим болсо, кыргызча жакшы билбейт. Бул менин бактылуу үй бүлөм. Бирок бир күнү баары өзгөрдү. Мен сенин кайнежең болом. Менин айтканыман чыкпасаң, анда жыргал жашоо болот. Уктуңбу? Окат бакытты барын эртерээк кыткыла. Келин, бербесин ашыбышпас болду го. Көчөгө чыкпачы. Ичсең дагы элге көрүнбөй иччи. Уянып бүттү мен сени. Мен де уялтам сенин. Можно же было хоть раз ответить? Башты оорутпачы. Ичкениңди качан токтотосуң, я? Өз парсымды айтып милдетимди аткарышым керек бакыры. Акырын. Түшүндүрсө болот го ошону. Жок, эмне ырсаңдайсың? А почему мы все вместе живем? Ну, по традициям говорят, в доме остаются самые младшие, да? Биз кетип атабыз. Сураныч. Бул эмне кылганыңар? Силер кетсеңер биз кантебиз? Биздин кирлерди ким жууйт? Пожалуйста, кетпеңилерчи. Деп айтат дедиңер да. Опсы, жолуга.